Калинки. Лена. Лена. Ворона. Ворона. Р. Лампа. Лампа. Логопед дефектолог тили жана психикалык өнүгүшү кечеңдеген балдар менен иш алып барган адис. Ал тилдин өнүгүшүндөгү мүчүлүштүктөрдү жоет, тилдин чыгышын өбөлгөлөйт. Учурда тилинде мүчүлүштүктөрү бар балдар абдан көп болуп, логопедтерди издеген ата-энелер көп. Азыр, конечно, балдар көп дефект менен. Дефекттер кыйын азыр. Көп дефекттер, очередь көп. Анткени уже көп жыл логопед жок болду поликлиникада. Только недавно, сентябрдан логопед бар. Ошондуктан балдар көп нуждающийся. Логопед адистиги боюнча педагогдор көп жылдардан бери Ысык Көл облустук ооруканада иштебей келген. Жакында эле атайын штат ачылып, 2 логопед дефектолог иштеп баштады. Аларга атайын бөлмө каралып, балдар менен иштегенге орундуктар даярдалган. Азыркы учурда эртең менен 9-дан баштап кечки саат 5-ке чейин балдарды кабыл алат. Айтымда аябай балдар оор, келип мындай занятия түрдө өтүп атышат да. Анан негизи бул аябай биз үчүн жакшы деп ойлойбуз. Негизи бизде дизартрия деген оорусу бар, дизлалия деген оорусу, кээде СШ деген, Р деген тамгаларды айтпайт да. Азыр бизде кээде жолугабыз да, чоң эле адамдар ошо СШ, Р деген тамгаларды жакшы айта албайт да. Балдардын тилинин өнүгүшүнүн ченем баскычтары бар. Андыктан ар бир ата-эне бул ченем баскычтарга көңүл бөлүү зарыл. Маселен, бала үн чыгарып баштагандан бери. Говори ё. Ё. Переназубки. Л. К. Молодец, получилось. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.